5 каналдын түз эфиринде учурда программасынын кечки чыгарылышы, аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеште 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруу формасынын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, аны депутаттар биринчи окууда кабыл алды. Бирок дагы деле бул мыйзам долбоору боюнча орток пикир жарала элек, айрымдары буга каршы чыкканын билдирип чыккан. Бүгүн эфирде дал ушул референдумду өткөрүүнүн жол жобосу жана анын артыкчыл кемчиликтери тууралуу талкууламакчыбыз. Аны үчүн студияга коноктор чакырганбыз. Менин жанымда отурган Жолборс Жоробеков, саясий илимдердин доктору, профессор. Саламатсызбы агайым? Студияга кош келипсиз. Андан тышкары биздин катарыбызга Исхак Масалиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты дагы бир аздан соң кошулат. Биз дал ушул референдум боюнча долбоорду сунуштап алып чыккан Акылбек Жапаровду дагы студияга чакырганбыз. Ал азыр учурда добуштар саналып берилип жаткандыгына байланыштуу телефон аркылуу байланышка чыгарын айтты. Биз анын дагы жообун укмакчыбыз. Ал эми биз эфирде баштаардын алдында ушул референдум боюнча алгач сюжетти көрүп алып, андан соң биз талкууну улантабыз. Добуш коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы. Дастан Талабаевич каршылыгын билдирди. Строк Евгения Григорьевна, Өмүрбек Чиркеш, Наталья Владимировна Никитенко, Рыскел Чыныбекович. Урматтуу депутаттар, чечим кабыл алынды. Мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо үчүн референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун парламент 3 декабрдагы жыйынында биринчи окууда караган. Андагы чечимге ылайык ал күнү талкууланган мыйзам долбоорлоруна бүгүн добуш берилип, көпчүлүк депутаттар аны колдоду. Жыйында Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул долбоор регламентти бузуу менен жалпы сессияга чыгарылганын, аны кароодо жол жоболор туура сакталбагандыгын билдирди. Бул мыйзам өткөн жок, мен санап турдум. Процедураларды бузуу жолу менен кетти. Зордук менен референдумга салып койгондо дагы бул мыйзамды кийин референдумдун жыйынтыгын мыйзам иштеп аткарбай койгонго толук негиз бар. Эмне үчүн? Бул мыйзам бюджеттен чыгымдарды талап кылат. 80-нчи Конституциянын статьясы боюнча мындай мыйзам өкмөттөн тыянак. Или финанслоо каражаттын таап өкмөттүн макулдугу берилгенден кийин гана каралышы керек. Андай кагаз эч кимге азыр мага көргөз албайсыңар. Сурап да койгонубуз жок. Канча акча кетет, бюджетте кирдиби деп, өкмөттүн макулдугу барбы деп. Текебаевдин айтымында президенттик же парламенттик башкаруу формасын тандоо референдум өткөрүү жөнүндөгү конституциялык мыйзамдагы референдумга коюла турган маселелердин тизмесинде жок экен. Ошондой эле башында эле ээрге кыйшык отуруп, мыйзам долбоорунун аталышы, тексти туура эмес жазылганын айтууда. Урматтуу депутаттар, урматтуу авторлар, учебникти мына Керезбеков олтурат, мугалим. Учебникти карап койгула. Государственное устройство деген 3 эле түрү бар. Бул мамлекеттин территориалдык түзүлүшүн аныктайт. Унитардык, федералдык, конфедеративдик деген 3 түрү бар. Биз эмне федерация болуп кеткен атабызбы? Биз эмне конфедерация болуп тарап кеткен атабызбы? Названиясын отурганда эле кыйшык болуп конфедерация болобуз деп атпайбыз. 40ка тарайбыз анда. Эми скобкада ошону тактап коюлук деген бу форма государственного управления деп коюптур. Управление менен правлениянын айырмасы бар. Правление бийик. Ал эми мыйзам долбоорунун демилгечиси Акылбек Жапаров экинчи окууга чейин сын пикир сунуштар эске алынып, толуктоолор болоорун билдирди. Биз биринчи окууда концепциясын карайбыз да. Биз конституцияны өзгөртөлү деген мыйзам киргизген жерибиз жок. Референдум боюнча мыйзамга такап президенттик же парламенттик башкаруу системасын эл өзү тандап алсын деп атабыз. Мен өзүмдүн аргументтеримди кайра кайталабай эле коеюн. Тажрыйбалуу депутаттардын айткан сын пикиринин баарын экинчи окууда карап чыгабыз, тактайбыз. Бюллетендин формасы боюнча Центр избирком менен акылдашабыз, көрөбүз. Дагы бир жолу айтып коеюн, биз биринчи эмес, 8-нчи жолу референдум жөнүндө сөздөрдүн баарын кылып атабыз, урматтуу коллегалар. Референдум өткөрүүгө каршы болгон айрым эл өкүлдөрү мамлекеттин башкаруу формасын аныктоонун карапайым калкка кереги жок, андан жашоо турмуш өзгөрбөйт деген пикирлерин айтты. Деген менен азыр референдумга активдүү катышууга эл кызыктар деп эсептейт кээ бир депутаттар. Элге парламенттик президенттиктин кереги жок. Мыйзам баш мыйзам алмашкандан элдин жашоосу алмашпайт.
Баймановтардың эле жашоо салмашат. Байкуштардын жашоо салмашпайт. Элге баш мыйзам алмашканда 2 сомда пайда көрбөйт. Элита көрөт. Мына ушул жолго алып баратпайсыңарбы? Bir жолу 30 жыл ичинде форма правленияны биз элге койбойлукпу? Эл аныктасын, а балким эртең парламент башкарууга форма чечим чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн, урматтуу коллегалар, мен да айтат элем, мына азыр конституция боюнча иштеп атышат. Конституциялык кеңешме. Ошо конституциялык кеңешме 2 конституцияны жазсын. Bir parlamentik konstitusiya, form правления боюнча конституцияны жазсын. Жана президенттик республика боюнча форма правления жазсын. Жыйында азыркы жогорку кеңеш легитимдүү же легитимдүү эмес деген маселе кайра эле козголду. Депутат Дастан Бекешов бул парламент бюджет жана башка социалдык экономикалык маселелерди гана кароого укуктуу. Ал эми референдум өткөрүү сыяктуу саясий чечимдерди кабыл ала албайт дейт. Жолбарыс агай, мына ушул жерден сизге суроо бергим келип атат. Мына бүгүн парламент ушул мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Ушул долбоор боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми долбоордун өзүн окуп көрө элекпиз. Мен деле ушул референдум жөнүндө менде бир өзгөчө ойлорум бар. Анткени себеби мына эгемендик жылдардын ичинде калп айтпасам ушу бир 10го жакын 8-9 жолу референдум өткөрдүк болуш керек. Бул алгач ушу Акаевдин убагынан менин функцияларым, менин нелерим аз болуп калыптыр. Мен Англиянын королевасындай болуп калган турбайм, мен укукчу экен деп башталган да, ошондо элибиз 100%, айрым райондордо 105%га чейин жасап атып, ошону колдоп бергенбиз. Андан кийин бул ыкманы көп жолу колдондук. Референдум деген аты бул жалпы элдик сурамжылоо, плебисцит деп коет. Ошол эл макул десе, каалаган жасаса болот, ошол эл эмес менен. Ошентип бизде ошол бир 10 чакты жолу жасап, ушу референдум деген өзү бул кымбатка турган нерсе. Референдум деген нерсени өзүнүн ашмалтайын чыгарып, элдин арасында кандайдыр жаратып койдук да. Мына азыр депутаттарды көрүп атасыңар. Бул депутаттардын өзү аброй элдин арасында жок. Анын үстүнө капкачан эле эмес бүткөн срогу. Ошону мына Дастан Бекешев туура айтып атат. Абдан тагдыр чечүү маселелерди албетте бул неме кабыл албаш керек. Анткени себеби ушул азыркы аракетте конституцияда ушундай жазылганда, биринде уже түгөгөн, экинчисинде болсо жаңы парламент келгенге чейин деп. Ошондойда бир бийликтин вакуум болуп калбасын деп ошону түзүлгөн. Ошондо ошол бир чарбалык, андай кичине бир маселелерди чечсе болот эле. Бирок мамлекетке бир чоң тагдыр чечүү маселелерге булар неме кылбай койсо эле болот эле. Эгер бул мыйзам анан кийин эме мен айтайын деген ушул референдум боюнча. Референдум боюнча ушул бийлик каалаган оюн референдум аркылуу өткөрүп алат. Жаңы конституцияны өткөрөт, президенттик десе президенттикти өткөрөт, эгер парламенттик деп кааласа парламенттикти өткөрөт. Референдумдун табияты ушундай. Биз ошону айрыкча мына улуумунун кишилери билет. Даже СССРди биз сактап калабыз деп 96% элибиз СССР калсын, сакталсын деп добуш бергенбиз. Ошону бир жыл жарым жылга жеткирбей туруп СССР жоюлуп кеткен. Мына ошону дагы эле биз бир кандайдыр өтө бир маанилүү иш болуп калса, биз ошону референдумга кое коюп, мына эл айтпадыбы, эл ушинтип чечпедиби дегенге оңой болот да. Ошон үчүн менин оюмда ушул азыр жаңы конституциянын долбоорун карап атпайбызбы? Ошондо курултай бар. Курултай жөнүндө дагы көп сөздөр бар. Биз көп эле маселелерди, ушу референдумга чыга турган маселелерди курултайда да чечсек болот. Бирок анын да бир жаман жагы бар да. Курултайды талкуулап атышат, а бирок кимдер кантип шайланып келет? Ошо курултайга келчүлөрдү ким аныктайт, ким чакырат деген нерседе ошол эң негизги маселе ушул жерде турат да, ошол чечилип атат. Ошон үчүн бүгүн мына
биздин парламентте бир канча, албетте 63 адам катышыптыр бүгүн парламенттин отурумуна. Ошонун албетте көпчүлүгү колдоду. Демек, бул ушундай болуп өтөт. Мына сиз жогоруда айтпадыңызбы, буга чейин 7-8 жолу референдум болуп, бирок ал өзүн актабай алган депчи. Анан демек, мында бул жолу өтө турган, эгер референдум өтүп калса, ушул мамлекеттик башкаруу формасын аныктай турган референдум өтүп калса, демек бул дагы бир бийликтин көздөгөнү менен гана чечилип калбайбы? Бул мен ошентип ойлоймун. Анткени себеби референдумда ошо канча жолу биз референдум өткөрсөк, ошонун бардыгында бийликтин каалаганы чечилген. Мына мисалы үчүн мыйзамды кабыл алып атабыз, конституцияны өзгөртүп атабыз. Биз бүт өзгөргөн конституцияларды, өзгөргөн эмес, жаңы конституцияларды бүт референдум менен кабыл алып жүрөбүз. А көпчүлүк эл ал конституцияны бир барактап окуган эмес. Мисалы үчүн мына азыр конституциялык кеңешим иштеп атат. Жапаровдун сөзү менен айтканда, көпчүлүгү ошол конституциялык кеңешмеде конституциянын кысын да билбейт экен деп айтып атпайбы? Жапаровдун айтканы бар го, жанагы жаш балдарды ээрчитип алыптыр. Конституциянын к деген тамгасын да билбейт деген. Ошондой эле ошол конституциялык кеңешмеде да ошондойлор отур. Ошон үчүн бул конституциялык кеңешмеде мен эсиме түшүп атат, СССР жойларга жакын эл өкүлдөрү деп, эл народный депутат деп Москвада биз эртеден кечке чейин ошону карап отурчубуз. Ошондо мына парламентаризмдин бизге сабактарын Балтика боюндагы депутаттар менен тиги алдыңкы бир орустун алдыңкы интеллигенциясынын бизди үйрөткөндө процедуралык маселелер менен кантип чыгып сүйлөш керек экен, негизги маселелер менен кантип сүйлөш керек экен дегени. Мына азыркы биздин конституциялык кеңешмесин дагы биздин эл ошентип көрөт. Бирок ушунчалык билимсиз, ушунчалык конституциянын табиятын түшүнбөгөн адамдар тиги Баткенден келип алып, нарындан келип алып, андай жазбай, мындай жазыш керек деп, албетте бул туура эмес. Анткени себеби конституция чоң бир мамлекеттеги бардык күчтөрдү бириктире турган документ болгондуктан, муну жазышка, муну бир келтирүүгө биздин мамлекеттеги бардык күчтөр, бардык катмардагы адамдардын өкүлдөрү катышыш керек болчу. Бирок андай болбой, азыр көрүңөр, мына референдум жөнүндөгү мыйзам бир топ айтып сөздөрдү жаратып атат. Конституциялык кеңешме, жаңы конституциянын долбоору бир топ немелер жаратып атат да. Ошон үчүн бизде ушуларды бир ыңгайга келтире турган, бир нукка сала турган, мунасага алып келе турган жолдорду табышыбыз керек. Ошондойлор жолдор бар. Рахмат. Биздин катарыбызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Исхак Масалиев кошулду. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Исхак мырза, айтсаңыз, мына бүгүн парламентте ушул мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Ушул мыйзам долбоору боюнча сиз баягы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты катары кандай баа бересиз? Сиздин оюңуз кандай? Бул абдан чийки долбоор деп койсок адашпайбыз. Биринчиден, депутаттар, мурунку кесиптештерим түзмө-түз өзүбүз кабыл алган референдум жөнүндөгү мыйзамды өдөнө турду бузуп атабыз. Себеби бул жерде так жазылып турат. Мыйзамдын долбоору референдум жөнүндөгү дайындоо мыйзамы түшкөндөн баштап 1 айдан эрте эмес каралыш керек. Ал эми референдум боюнча, өткөрүү боюнча мыйзамды мен маалыматым боюнча 15 ноябрь күнү түшкөн болчу. Демек 15 декабрга чейин карай албайт. Бул мыйзам тоскоолдук берет. Экинчиден, мазмуну боюнча мен жеке пикирим мындай болуп атат да, туура биз элге кайрылып туруп, кайсы формада, кайсы башкаруу принцип менен кетишибиз керектигин сурап койсок, бул ашыктык болбойт. Бирок ал референдумду өткөрүү алдында элибизге түшүндүрмө беришибиз керек. Президенттик форма деген кандай деп айтылат? Парламенттик кандай болот? Ал эми аралаш формасы кандай болот деп жок дегенде ушу 3 долбоорду иштеп чыгып, элибизге тааныштырып, анан бир 6-7 айдан кийин референдумга койгонубуз бул туура болмок эле. Ал эми бүгүн чын айтканда, мына агайым айткандай, айылдагы кээ бир учурда конституция дегенди окуган эмес, ал эми кандай башкаруу принцип деген маселеге жооп бергенге көпчүлүк калкыбыз мындай даяр эмес да. Ошондуктан бир аз даярданып койсок,
ашыктык болбойт. А бул мыйзам бүгүнкү кабыл алган норма бул түпкү тамыры менен мыйзам бузуу жолу менен кетип атат да. Бул эми адатка айланып кетти да. Азыркы өздөрүнүн мөөнөтүн узарткан депутаттар түбөлүккө калат деп ойлоп атышат го менимче. Жолборус мырза, ушул башкаруу формасынын биринчи референдумду баягы мыйзам долбоорун кабыл алаардан мурун 3 негизги форманы элге жеткирип маалымат беришибиз керек деп атпайбы? Чындыгында азыр эл дагы кайсыл форманы тандап, кайсыны кайда добуш бериш керек экен азыр эл деле толук билбей жаткан кезде да. Анан негизи парламенттик башкаруу аралаш форма деп жүрдүк биз декен. Деги эле бизге кайсыл башкаруу формасы ыңгайлуу? Эми бизде мындай да. Исхак Абсаматович туура айтат. Себеби бул мен юридикалык жактарына теги процедуралардын бузулушу, теги мындайларды мен айтпай эле коеюн. Мен айтайын дегеним бул бизге кандай бийлик формасы жагат, же бизге кандай болот деген сөздүн өзү бизде азыр жашап көрө элекпиз. Мына биз Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында супер президенттик менен жашап көрдүк. Бакиевдин убагында келип партиялык системаны киргиздик. Ак жол партиясы болуп бардык ошону менен шайланды. Андан кийин партиялык система ушул турбайбы деп жанагы теги бүт айыл өкмөттөрүнө чейин бөлүштүрүп алдык. Партиянын лидерлери коммерциялык күркө жасап алышты. Ошого окшогон нерселерди. Ошон үчүн мен мындай логика ушуга алып барат да. Эгерде биздин өткөн азыркы аракеттеги конституциябызды иштебесе, ал жаман болсо, ошол конституциянын кайсы жери иштебейт? Конституцияда бар эле да, бул абдан дүйнөлүк юристтер мактаган, абдан жакшы деп мактаган жерлери бар эле да, адам укугу жөнүндө дагы бир топ жерлери бар эле. Ошол бизге жанагы партиянын лидерин боско айландырып жиберген жерини, анан адамдардын бир конкреттүү адамга шайлоочулардын добуш бербегени, ушуга окшогон маселелерди биз оңдошубуз керек эле. Себеби даяр нерсени оңдошубуз керек эле да. А биз дайым жаңыдан баштап атабыз. Өткөндө жанагы 16-жылы оңдободукпу? Анда оңдодук, ага чейин, андан кийинкилерде бүт бардыгында биз конституциябызды 100% өзгөртүп аттык. Азыр да 100%. Азыркы конституцияны ким жазган, аны кандай, авторлору ким дегендер азырга чейин эле эмес жок. Жапаров өзү айтпады, мен 2 гана маселени бул жерге коштум, калганын Баланчаев, Түкүнчөев деп 5-6 адамдын аттарын айтты, алар шак эле тармактарда биз автор эмеспиз деп өздөрү чыгышты. Ошон үчүн мен ойлоймун, оюм боюнча башта биз ошону тактап алышыбыз керек эле. Анан кийин ошону мисал келтирип туруп биздикилер эмне үчүн биздикилер азыр жанагы немеге айтып атышат. Теге парламенттик деген начар экен, бул жанагы партиялык лидердин немеси, анан эч ким жооп бербейт, 120 депутат бардыгы өзүнчө хан экен деп. Биз ошолорду оңдошубуз керек болчу. Кантип ошолордун милдетин, жоопкерчилигин күчөтөбүз. Кантип жоопкерчиликти президентке же болсо өкмөтү жок болсо президентке кантип беребиз? Ал үчүн кандай ырычактар бар? Мына ушул жактарын оңдошубуз керек эле. Биз дайым жаңы неме алабыз. Анан кийин биздин кыргыздын менталитети ушунда турат. Мына Акаев сонун академик, интеллигент адам болчу. Андан кийин Бакиев, андан кийин эң жок дегенде мен ойлогонум мына Атамбаев уреде абдан интеллектуал адам, 90-го жакын жаш жигиттердин каны менен бийликке келди. Ушул жок дегенде бир нормальный бизди өстүрүп өткөндө биз бүт адамдар. Демек ушул убакка чейин бир дагы бийлик тарыхтан сабак ала алган жок. Азыр ошон үчүн азыр ошол көрсө ошол партиялык система деген ушул турбайбы? Эч ким эчтекеге жооп бербейт турбайбы деп жалаң эле элибиз кана президентке берели буйрук немени, негизги бийликти президент чечсин, президент жооп берсин дегенге туура келип атат. Биз кайра эле артка кайткан жокпузбу деген ой ар бир адамдын оюна келет. Анткени көрдүк да биз супер президенттик немени дагы. Исхак мырза, мына азыркы учурда мына ошол референдумду өткөрүү үчүн дагы бир бюджеттен бир топ чоң суммадагы каражат кетери бул бышык.
Анан бир эле учурда президенттик шайлоо менен кошо ушул референдумду өткөрүүгө мүмкүнбү? Мен Бул каржы жагынан кыйынчылык, ушул экономикалык кризис убагында каржы жагынан кыйынчылык жаратып калбайбы? Бул мыйзам долбоору түпкү тамыры менен кабыл алыш жолдору туура эмес болуп атат. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз. Ушундай мыйзамдар эгерде мамлекеттен каржылоо керек болсо, анда өкмөттүн корутундусу болуш керек. Ал мыйзамга корутунду болгон эмес эч кимде. Коомдук талкуу болгон эмес, ар кандай экспертизадан өткөн эмес. Демек менин пикирим боюнча андай каржылоого бюджеттин акчасы жок да. Биз ушул жылды чоң дефицит менен чыгарып атабыз. Биз зорго жана жогорку президенттин шайлоосуна каражат тапсак жакшы. Ал эми референдум деген бул кошумча жанагы кагаздарды бастырыш керек, аларды үгүт иштерди жүргүзүш керек, ар бир шайлоо участкаларга кичине мындай маалымат илиш керек да. Менин пикирим боюнча эң негизги ката бул азыр шайланып жаткан президенттин укуктары Конституцияга ылайык чектелген. Эгер эртең 10 январдан кийин референдум өткөрүп биз конституциялык реформага барсак, анда шайланган президент кайрадан шайлоого барыш керек. Демек менин оюмча бул депутаттар кандай бирөө заказ берген тапшырмасыны тез арада аткарууга аракет кылып атат да. Көрүнүп турат да. Баарыбыз эле көрүп турабыз го бул. Тимиреттин буюп мыйзамды баягы чийки болсо деле ысыгында чыгара коюп тез доош бере коюп кабыл алган бул адатка айланып кетти да. Мен ишенемин, убакыт келгенде баары бир жооп беришет, көптөгөн мыйзам жокко чыгыш керек да. Азыр тез арада ушу жогорку кеңештин курамыны мыйзам чыгаруу функцияны токтотуш керек. Кетип аткан парламент сый менен кетиш керек да. Ошондуктан каржылоо жок. Бүгүн бюджетте бекитилген акча жок. Демек азыр жасалып аткан кадамдар легитимдүү эмес. Мыйзамсыз. Азыр менин оюмча мындай немеден чыгуун жолу бар. Азыр абдан жөнөкөй эле жолу ушул аракеттеги конституция менен биз президентти шайлашыбыз керек. Президент шашпай бардык күчтөрдү бириктирген конституциялык кеңеш түзүп, башка андан кийин аларга укукту берип, бүт республикабызда кандай күчтөр болсо, эми күчтөр партиялык лидерлер, мамлекеттик эмес уюмдар, жанагы өмүр бою ушул конституция менен иштеген окумуштуулардан, анан кийин жакшы жаман бизде бир азыр 10 чакты спикерлерибиз бар көздөр. Ошолор күн сайын конституция менен иштеген, ошолорду башкылап, жаңы конституциялык кеңешме түзүп, аларга бир 6 айлык болобу, 3 айбы, 5 айбы ошону жасап, анан кийин тиги дагы кошумча биздин немелерди кошуп туруп, анан шашпай туруп, анан кийин референдум болобу же дагы башка немелерди табабыз, ошону шашпай жасаш керек эле. А эгерде биз дагы эле ушундай кылсак, анан азыр мисалы үчүн конституциялык кеңешмеде айтып атпайбы, келгиле, киргиле, айткыла деп. Бул андай болбойт да, бул официалдуу түрдө конституциялык кеңешмеге бүт немелерин киргизиш керек. Мына ошондо болот. Ошон үчүн менин оюмча эмне үчүн шашылып баратышат? Мына Исхак туура айтып атат. Азыр эгерде биз ушу менен азыр президентти шайлап, анан одновременно жанагы референдумду өткөрсөк, референдумда айталы президенттик деген немени колдосо эл айталы. Азыр эми ошого баратат окшойт да, президенттик башкаруу болсун деп. Анда эмне кайрадан да биз президент шайлайбызбы? Ошон үчүн биз азыркы аракеттеги конституция менен баштап президентти шайлап, анан кийин дагы 1 жылбы, 2 жылбы, жарым жылбы жаңы конституцияны кабыл алышыбыз керек. Анан ошондон кийин барат. Барса жакшы. Ушул гали улай дагы суроо берейин Жолборс агай. Мына эгерде ушул референдумда эл парламенттик башкарууну тандап калса, анда кандай болуп калат? Азыркы кайрадан конституцияны кайрадан жазышка туура келип калат. Азыркы конституциялык кеңешме анда эмне кылып атат? Алар жөн эле иш кылып атабы деген да суроо болуп атат да. Эми ошондой болот да. Азыр жөн эле талашып тартышып жөн эле иш болуп атат. Анан кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Азыр эки түрдүү эки конституцияны тең караш керек, карайып экөөнү тең жаза берсин. Кокус президенттик болуп калса мунусу өтөт, парламенттик болуп калса мунусу деп. Бул деген жөн эле мында орустарда мартышкин турут деп койт да, мунучу жөн эле иштете бергенде. Анан элдин мен таң калган элдин ошол микрофонго болгон кызыгуусу, анан келип алып жазып бергендерди эптеп эжелеп окуп, президенттик башкаруу керек, бирөө жооп бериш керек деген баардыгыбыздын оюбуз ошол. Сөзсүз бирөө жооп бериш керек. Албетте ушунча жылдан бери эч ким жооп бербей келди. Албетте биз жооп бере турган адамды табышыбыз керек, аны киргизиш керек. Андан кийин конституцияда
өтө деталдаштырып, өтө бир өлгөндө кайсы жерге коюлат дегенге чейин жазгыла деп атпайм. Эми просто күлкүн келет же ыйлагың келет дегендей эле сөздөр да. Мындайлардын баардыгы ошол ал керек болсо курултайдын өзү дагы конституциялык мыйзам менен эле бекитилиш керек эле. Курултайна мындай болот, анан мынча адамдан турат, 2000-3000 адам болот, анан башка тигиндей мындай алмунтет же болбосо дагы жетим жесирлерге мындай кылыш керек, анан тигиндей. Булардын баардыгы конституциялык мыйзам менен болот. А конституцияны ар бир 5 жылда, ар бир 10 жылда эле жасай бербей, кичине бир негизги багыттарды гана көрсөтүп, негизги. А жана калгандары бүт мыйзамдар менен такташ. Мыйзамдар 1 жылда болуп, 2 жылда кайра-кайра өзгөртө берсе болот. А конституция эми бир алгандан кийин жок дегенде бир 10-15 жыл иштей турган болуш керек да. Ал жерде деталдаштырып баардыгын көрсөтүүнүн кереги жок менин оюмча. Ошон үчүн мен ойлоп атам, биздин эл ушул микрофонду көргөндө, ушул мени көргөндө ушунчалык сүйлөгүсү, ушунчалык айткысы, анан мен ушуну айтып койсом эле ушундай болот деп ойлогондор көп экен. Ошон үчүн мен кээде ойлоймун, жана Англияда гайд парк деген бар. Ошол жерде трибуна коюп, эл ошол жерде эмне болсо ошол жерден барып айтып неме кылат. Мен оюмча бизде да ошондой бир жер түзүп коюш керек да, жана азыркы немелер менен бүт маалымат булактары ошол жерде угуп, ошол жерде адамдарды угуп, ошондой кыла турган жер жасап коюшубуз керек го деп ойлоп атам да. Сөзсүз эле сүйлөшсөм, сөзсүз эле азыркы бийлик жөнүндө бир жакшы сөздөрдү айтып калсам, мен ушуну көрүнүп койсом, көзгө деген нерселер эле толуп кетти азыр. Исак мырза, сиздин оюңузчу? Көпчүлүк учурда бизде коомдо бир чоң ката кетип атат да. Биз ойлоп атабыз, эгерде конституцияда жакшы жазып койсок, депутаттардын сапаты жакшы болот депчи. Эми негизи ушул болуп атат да, партиялар жакшы иштеп калат деп. Бирок конституцияда бир гана нерсе жазылат. Жогорку кеңеш 120 депутаттан турат. Шайлоо тартиби мыйзам менен бекитилет, болду. Демек, эгер биз мыйзамды өзгөртсөк, мыйзамга шарттарды өзгөртсөк, анда депутаттардын сапаты өзгөртүшү мүмкүн. Ал эми конституцияга эч качан жазбайт да, жогорку билимдүү болуш керек, паланча улуттуу болуш керек, мынча аял зат болуш керек деп ал конституция жазбайт да. Ошондуктан бул аргумент айтканда бул элдин көңүлүн айлантырып, алдоо жол кетип баратат да. Эч качан конституция кандай депутат шайланат деп эрежесин бекитпейт. Ошондуктан бул баягы пропагандалык кадамдар деп эсептесек болот. Мен ойлоп атам, эгерде биз тез арада мына жогорку кеңештин курамынын ишмердүүлүгүн токтотуп туруп, кайра жогорку кеңешти шайлап туруп, 5 октябрда болгон сабак баарыбызга сабак болду. Ким эгерде акча менен, күч менен салып көпчүлүк алам десе, ал ошондой эле жыйынтыкталат. Ошондуктан эгерде шайлоону тазараак өткөрүп туруп, көбүрөөк партиялар парламентке келип туруп, анан ошол принциптерди өзгөртсө мыйзамда, бул башка жөн. Ал эми президенттин кызмат укуктары же мүмкүнчүлүктөрү эми мындай болуп атат да, бизде 29 жылдан бери эгемендүүлүктө кандай тегеретсек деле баары бир президенттикке айланып кетип баратат да. Парламенттик деп жазып койсок деле депутаттар чуркап барып, шеф деп президенттин алдына кызмат кылып атышат. Ошондуктан элди алдабаш керек да. Президентке мага укум жетпейт деген киши бул иштебеген киши. Таза иштеп өзүнүн милдетин так аткарса, мындай суроолор пайда болбойт эле. Коррупцияга каршы күрөшөм деп конституцияга өзгөртүш керек деген бул бурмалоо. Эч кандай коррупцияга каршы күрөштү конституцияга жазбайт. Ал баардык коомчулуктун милдети, жогорку кеңештин, өкмөттүн, президенттин. Мен ойлоп атам, мамлекеттик кызматкерлер, саясатка киришкен кызматкерлер таза иштеп, азыраак сөйлөп, көбүрөөк иштесе жакшы болмок да. Ошондо ийгилик көбүрөөк болот да. Исак мырза, ушул жерден дагы бир кошумча бир суроо бергим келип атат. Эгерде сиз мына өзүңүз дагы жогорку кеңеште депутат болуп калдыңыз, кеткениңизге азыр эле убакыт болду. Эгерде парламенттин деңгээли жогору болгондо азыркыдай президенттик башкаруу болуш керек деген маселе көтөрүлбөйт беле деген да суроо бар да. Эми парламенттин депутаттары мындай аябай терс пикирин алмаштырып атат да. Ушул жылы май айында мен баягы өтөөгө босогосун түшүрөлү деп сунуштаганда, мага баары кыйкылышып, жок болбойт, биз 7%-га чейин түшүрүшүбүз керек деген. Өткөн жылдын аягында Жанар Акаев жана башка депутаттар менен сунуштадык. Шайлоодо преференциалдык добуш бергенге өтөлү. Демек, ар бир добуш бергенде тизменин ичинде каалаган талапкерлерге добуш берсек, ошондо реалдуу рейтинг чыгат эле деп. Анындар колдошкон жок да. Азыр мына менин кесиптештерим көздөрү ачылып калып, жакшынакай парламенттик республика кылбайбыз, биз президенттикке барабыз деп. Кожоюн бир болсун деген. Эми кожоюн бир болсун деген адатка эч жогото албайт экенбиз да биз.
Кандай тегересекте кайталап коюн, кандай тегересекте эле эмне жазбасак деле барып эле президенттикке айланып калат да. Анан бул президенттик боюнча мен эми чын айтканда ичимден деле мен президенттик болсо жакшы болмок деген оюм бар. Бирок тарыхыбызды карасак, бизде 2 президент качып жүрөт, бирөө камакта, бирөө 3 жыл отура албай кетип калды. Демек, кеп президент эмес экен да, кеп адам экен да. Ошол жагын карасак жакшы болмок да. Кийин болбосо деле таза иштеш керек да. Азыр бизде байланыш бар экен, анан сиз улантабыз. Бизде Айдарбек Мамбет Кадыров Конституциялык кеңеш менен мүчөсү төз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизге берилүүчү биринчи эле суроо, мына ушул учурда Конституциялык кеңешмеде ушул мамлекеттик башкаруу формасына кандай өзгөртүүлөр жана толуктоолор кирип жатат? Эми азыркы учурда Конституциялык кеңешмеге көптөгөн сунуштар келип жатат региондордон, ар кандай саясий топтордон. Биз азыр ошол өзүбүздүн оюбуз менен дагы жана ошо элден түшкөн сунуштардын баарын бир карап сунуштоолор киргизип атабыз. Башкаруусунда ошол максималдуу түрдө тең салмактуулукту кармаганга биз аракет кылып, ошол ар бир ушул өзүнүн чек арасынан чыкпагандай сунуштарды киргизип, топ болуп ушул 3 топко бөлүнүп, Конституциялык кеңешме азыр ушул ишин алып барууда. Ушул башкаруу формасы боюнча тагыраак айта кетсеңиз. Башкаруу формасында мисалы ошол исполнительный власть деп коебуз, мисалы ошонун баарын жоопкерчилигин жана аны иштетүүчү болуп ошо президентке берилип жатат. Берки эки сот бийлиги менен мыйзам чыгаруучу бийлиги ошол ойдон калып, бирок кээ бир ыйгарым укуктарды жана ошол дайындоолорду мындай өз карандысыз эмес сыяктуу кылып, максималдуу түрдө ошолорду бири-бирине мындай ыйгарым укуктар аша чаап кетпегендей сунуштары киргизип, биз ошо долбоорго киргизип атабыз азыр. Айдарбек мырза, мына ушул буга чейин башкаруу формасында парламентке сотторду дайындоо боюнча укукту берели деген бир сунуштар айтылган болчу. Бул каралдыбы? Сотторду дайындоо боюнча да каралып жатат. Анткени бизде азыр 3 мындай сунуш бар. Биринчи сунуш бул ошол сотторду тандоо кеңешинен кийин президент бекитип указ чыгарса, экинчиси болсо жогорку кеңеш тарабынан деп дагы сунуш келип атат. Үчүнчүсү болсо мындай аралаш түрдө, мисалы жогорку сот менен Конституциялык соттун төрагаларын парламент бекиткенден кийин ошол жергиликтүү сотторду төрагаларын тиги жогорку соттун төрагасынын сунушу боюнча деген дагы сунуштар бар да. Анан бул жерде ошол соттордун кеңешинин дагы ролу болуп атат. Анткени булар эми өзүнчө бийлик бутак болгондон кийин максималдуу түрдө өздөрүнүн иш жөндөмдүүлүгүн алып барууга баш керек да. Бирок ошонун ичинен дагы сот бийлиги мындай бир чоң бир монстр болуп кетпеш керек да. Өзүн билген, өзүн каалагандай ал деген ошо мыйзам менен чектелип туруш керек. Бирок биз деген канча жылдан бери ушул сотторду көз карандысыз кылабыз деген аракеттер болуп атат, бирок ал ишке ашпай жатпайбы? Эми бул дагы кайсы бир деңгээлде соттордун көз карандысыздыгын, ошол көз карандысыздыгына тоскоолдуктар жаратып койбойбу? Эми мындай да, негизи мен жеке оюм бул сотторду тандоодо бул эки бир мындай чоң проблема бар да. Ошол сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнүн өзүнүн сапатсыздыгы. Анткени ал жерге эми мындай тажрыйбасы бар укуктануучу кеминде дегенде бир 15 жыл мындай иш практикасы бар мурунку экс-судьялар же болбосо мурунку ошол системада иштеген адамдар келиш керек эле да. Анан ошондой адамдар жок болуп, мына 2011 жылдан бери сотторду тандоо кеңешине ар кандай мүчөлөр кирди. Алар деген негизи ушул бул юриспруденциядан мындай такыр алысыраак адамдар келип, ошондой эле сапаттуу сыяктуу болгон судьяларды тандап алышпадыбы? Ал эми ушундай бир сунуш келип атат.
мисалы жаңы дайындалып турган соттор сөзсүз түрдө бир соттордун окуусун окуп же болбосо ошол сот системасында бир 3 жыл кеминде иштеген бир мындай эмгек стажы менен кирсин деген сунуштар да келип атат да. Ошондо бул сот тармагы өзүн мындай чындыгында мындай аброюн да көтөрүп, анан чоочун мындай системаны билбеген, иштеген билбеген бир чоочуна бир адистер келип калбасын деп сунуштар бар да, күчтөтүү максатында эле. Айдарбек мырза, мына ушул буга чейин да сунуш түшкөн бир эле учурда азыр президенттик дагы, парламенттик дагы башкаруу формасы эки форма боюнча жазылсын дегенчи Конституция. Анан бул маселе кандай каралып атат? Бизде азырынча бул маселе каралган эмес. Биз ошол указ тегерегинде бизге ошо жогорку кеңештен келген жанагы долбоордун алкагында иш жүргүзүп жатабыз. Биз буга ашыкча кошумча мындай бир дагы бизге дагы келгиле республикалык башкаруу боюнча деп мындай өзүнчө конституция боюнча мындай азыр талап коюла элек. Анткени биз ошо бир долбоор түштү, ошону эле эки жагын карап түзөтүүлөрдү киргизип ошол аркылуу эле иш алып баратабыз. Азыркы учурда мисалы жогорку кеңештен түшкөн деген, демек азыр жана референдум боюнча болсо керек анда. Азыр ушул президентке ыктаган долбоорду жазып атпайсыздарбы, конституциялык мыйзам долбоору? Бир эле долбоор болуп атат. Бир эле долбоор. Андан башка жок. Биз мисалы сиз могу акыркы азыр референдумду айтып атасызбы? Бүгүн окууда каралган. Ооба, референдум боюнча. Жок, бул боюнча бизде маселе каралган жок. Анткени биз муну ошол иш жүзүндө эле тиги интернет баракчадан билдик. Ошо жогорку кеңеш мындай биринчи окууда кабыл алыптыр деп. Ал боюнча суроо да коюлган жок. Бизде өзүбүздүн иш-чара процедураларыбыз бар. Ошол менен эле жана элден түшкөн сунуштарды элдердин өздөрүнө кабыл алып иш алып барууда. Эгерде эл парламенттик башкарууну тандап калса, сиздер кандай аласыздар? Эми биз мындай да, биз деген эми өзүбүз кылабыз деп кыла албайбыз да. Биз ошол долбоор берилди, ошол долбоордун негизинде гана иш жүргүзүп атабыз да. Эгерде ошону жогорку кеңеш кайра көтөрүп, кайра сунуштап, кайра ошол жака буйрук чыкса, анда эми бул башка суроо да. Бир ошол берилген мисалы бир мүмкүнчүлүккө жараша болот, анан кийин башкача референдум болуп калды деп бири болмай, эми муну боюнча такыр азырынча жооп айта албайм. Анткени эми кеңешмеде 100дөн ашык киши бар. Айдарбек мырза, түз байланышка чыгып маалымат бергениңизге рахмат. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бизде түз байланышта Айдарбек Мамбеткадыров Конституциялык кеңешменин мүчөсү болду. Биз берүүнү уланта берсек, Жолборс агай, азыр эфирдин алдында сиз бир кошумчалайм дедиңиз эле? Жок, жанагы сотторду тандоо, анан дагы бир топ маселелер боюнча бизде ушу бир жаман адат пайда болуп калды. Билгени деле, билбегени деле сотторду мындай кылыш керек, сотту тигиндей кылыш керек деп айта берип элдин да башын айландыра турган болду да. Анткени себеби эл деле ушу көрүп отуруп айтат экен, да баягы күнү телевизордон айтпадыбы, ушундай болот экен деп. Жок, биз ошон үчүн Кыргызда макал бар да, чымчыкты сойсуда касап сойсун дегенчи. Ошон үчүн сотторду тандоо боюнча мен жанагы бир жакшы юристтерди угуп, разы болуп, мисалы үчүн Абтандин Арбаев деген доктор профессорубуз бар, ошонун сотторду кантип тандоо керек деген өзүнүн ою мага абдан жакты. Мына ушундай юристтердин, адистердин гана немеси менен жакшы иштешибиз керек. Андан кийин бир гана кошумча, мүмкүн биз жанагы мурда иштеп кеткен, Союздун убагында иштеген, убагында атасын аябаган укмуш иштеген соттор бар да, акыры бир Кыргыз СССР болуп турган кезде. Мына ошолордон кошкон, анан кийин азыркы жаңыча билим алып, хайтек немелерди билген бүт жаштардан кошуп туруп бир составы көбүрөөк болгон бир сотторду тандоочу кеңеш кылып, сотторду эркин кылышыбыз керек. Анан сөзсүз эгерде аны президент же болбосо парламент
билбейм канчалык немеде болот, ошолор дайындаса эле болду, ошонун көзүн карап турушат. Мына азыр деле карап турат да. Качан Атамбаевдин убагында шайланган соттор азыр деле эски адат менен тиги Жээнбековдун көзүн карап турушту, ошонун аппаратынын, президент эмес, даже аппаратынын. Азыр деле ошентип аппаратын карап турат. Эмне деген ой, эмне деген эме келет экен. Ошон үчүн биз жанагы бир маселелерди чечерди, жайтарды, айрыкча азыр бизде элде ошо саясатчы, саясий серепчи дегендер көйүп кетти. Билгени деле, билбегени деле айта берип, элдин башын айландырып жиберди. Ошон үчүн биз бир адистердин кеңеши менен иш чыксак. Рахмат, Исхак мырза. Мына буга чейин сиз деле билсеңиз керек, ушул ыйгарым парламенттин дагы, ошол президенттин дагы бирдей укук берүү үчүн сотторду тандоону парламентке өткөрүп беребиз деп. Анан айрым баягы өзүңүздүн буга чейин иштешкен кесиптештериңиз эгерде парламентке өтө турган болсо, анда эгерде депутаттардын, мисалы депутаттардын кайсы бир туугандары соттолуп калган болсо, демек аны баягы соттон актап чыгуу оңой болуп калат. Демек парламенттеги депутаттардын сотко кийлиги үшүүсү өтө жогорулап кетет деген да пикирлерди айткан болчу. Сиздин оюңуз кандай? Ушул көз карандысыз сотторду кандай кылып түзөбүз? Мен 4 жолу депутат болуп шайланганмын. Бир мандаттуу округтан түзмө-түз эл өкүлдөр жыйынына болгонбуз. Ошол мезгилде 2000-жылы биз сотторду 360 сот болчу эле, баарын биз дайындайт элек, бизге сунуш берет эле, биз бекитет элекпиз да. Бир нерсе айткым келип атат. Эгерде бир адам ошол соттун тагдырын чече турган болсо, ал сот ошол адамга кызмат кылат. Эгерде 60 же 45 адам бир жолу бекиткенде, ал жерде бузуулар болушу мүмкүн, пара болушу мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Бирок кийин жоопкерчилик алардын алдына тартпайт. Ошондуктан, эгерде парламентке ушундай мүмкүнчүлүк берсе, бул деле тажрыйба жакшы эле. Бирок толугу менен 100% биз сотторду калыс кылалы деген ойдон алыс болуш керек да. Кандай кылсак деле, ал соттор биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз. Анан кошоматчылык боюнча алар да саясатчылардан кем эмес да. 5-октябрда ЗЧ болгондон кийин 5-6 жарандын иштерини, мурда сотко күчүнө кирген иштерини 1 саатта карап жокко чыгарып актап коюшту. Балким туура кылгандыр. Бирок миңдеген адамдардын иштерин жылдап карабай атат да. Ал эми саясатчылардын иштерине ким тезирээк келсе, ким күчү менен келсе, ошол тез карап коюп атат да. Ошол эле соттор. Демек ошол сотторду кызматтан бошотуш керек. Ким бошотот? Мына сиз жакшы суроо бердиңиз, кимге көз каранды болот? Эгерде мурда мына Сарабаев болсо, бүгүн Бектур Жулпиев болот да. Себеби сотторду ошол киши бошотот, алар сунуштар даярдайт. Ошондуктан бул жерде биринчи принципиалдуу чечишибиз керек. Эгерде президенттик башкаруу болсо, анда балким чын эле ошол президентке мүмкүнчүлүк бериш керек. Бирок ал президенттин жоопкерчилиги болуш керек. Канчалык азыркы премьер-министрибиз айтса деле, мен жоопкерчилик тартам деп тартпайт. Ал жерде Конституциялык кеңеш менен карап аткан мыйзамда эч кандай президенттин жоопкерчилиги каралган эмес. Каралышы мүмкүн эмес. Бүткүл эл шайлаган президенттин кандай жоопкерчилиги болушу мүмкүн? Бир гана мамлекеттик кылмыш, мамлекеттик деңгээлдеги кылмыш жасаса, ошондо болгондо деле өзү дайындаган башкы прокурор колдоп берсе, анан 3-2 депутаттар кол коюп добуш бергенден кийин аны жоопко тартса болот. Бул бир гана учур болуп атат да. Ошондуктан биз дагы терең ойлонушубуз керек. Бул жерде оңой эмес. Бүткүл дүйнөдөгү соттор баары эле калыс эмес, аларда деле көз каранды болот. Бирок аларды түпкү тамыры менен башталышы башкача болгон да. Алар сотторду өз мезгилинде катуу колдонгон башка нерсе. Мен мисалы үчүн билбейм кайсы мамлекетте сот калыстыгын сактайт деп. Бирок ошого аракет кылышыбыз керек. Анан мен президентке берсек же жогорку берсек чечилет деген бул чоң ката деп эсептейм да. Мен ойлоп атам, мына биз 20 жылдан бери сотторду канча гана кубалаганбыз да. Кетирип туруп кайра түбөлүккө каласың деп пожизненно деп коебуз. Жок, кийин өзгөртүп атабыз. Кайрадан аттестация өткөрүп баштабыз. Сотторду каалаган фин полициянын кызматкери камай берет. Анда кандай кол тийбестик бар. Эң негизги ушу соттордун сапаты өтө начар болуп атат да. Мен билем, айрым жарандарыбыз 7-8 жолу сотко тапшырып, аягында уже баарын жактап алгандан кийин, мына ушу сенин паланча участкаң декларацияда көрсөтүлгөн эмес экен, ошондуктан сенин баалыгыңды азайтып коебуз деп четтеткен кишилер бар да.
Ал эми сот ким болгондорду, алар ким ошол администрация же аппарат президенттин бөлүм башчысы менен мамилеси түз болсо, анда ошого шанс көбүрөөк кетет да. Ошол бул турган иш болчу. Ошондон бул өтө татаал маселе, бирок издешибиз керек баары бир. Мен айтат элем, эгерде жогорку кеңеш беките турган болсо, ал деле жаман эмес, ал деле мүмкүнчүлүк бар да. Балким тазараак иштеп калат да. Ал эми тандоо комиссия деп, бүгүн тандоо комиссия 3 бөлүгүнөн турат да. Соттор бекитилген бөлүгү бар, коомчулуктан кошулган бөлүгү бар, анан парламенттен бар. Алар үчөө тең карап туруп, анан президентке сунуш берет. Президенттин аппараты карап туруп, негизсиз баш тартыш мүмкүн. Жок, мен колдобойм деп коет, болду. Ал жерде мыйзам жазбайт, анда кандай болот? Ал экзамен өткөндөн кийин, баал алып туруп жеткенден кийин кандай болот ал? Жеке президенттин калемдин учунда турат экен да тагдыры. Кааласам бекитем, кааласам бекитпейм. Бул жерде чоң маселе бар. Анан президент эгерде буларды дайындаса, президент буларды бошотсо, демек эң баягы көз карандуу сот болуп калат да. Өтө татаал маселе, издеш керек, ойлоnuш керек да. Ар кандай варианттарды ойлонуп көрүш керек да. Менин оюмча айрыкча депутаттарды шайланып келишинде депутаттар канчалык эркин болушат. Мисалы үчүн азыркы депутаттар эркин эмес да, булар Атамбаевдин шофёру, секретаршалары түзгөн тизме менен келишкен. Ошолордун амири менен спикерге киришкен, анан ошон менен депутат болушкан. Ошон үчүн ошолор эмнен айтса ошону дайым аткарат. Мына 3 жолу карама-каршы немелерди алды. Биринчи жолу Атамбаевдин кол тийбестигин, экинчи жолу анын өкмөтүнө тиги макул деп ишини канааттандырып, эртеси эле канааттандырылган эмес деп атып кетип, толгон токой нерселер. Мен эсимде 95-жылы биз депутат болуп келгенде 35-тикте бардыгыбыз эркин болчубуз. Бир топ докторлор, кандидаттар, коомдук, мамлекеттик ишмерлер. Ошондо эсимде Акаев жогорку соттун орун басарын ушуну бекитип бергиле деп келген бизге. Келип жарым саат сүйлөгөн, мактап ал кишини укмуш. Бул Кыргызстанда жок мындай киши деп. Бирок биз колдогон эмеспиз. Бир 10-9 адам колдоп, колдоп алыш үчүн 18 адам болуш керек эле. Көрдүңөр, азыр андай президенттин өзү келип сурануу эмес. Азыр жөн эле аппараттан бирөө келип ушундай экен деп койсо эле болду. Руководитель аппараты да эмес, жөн эле бирөө. Ошон үчүн биз биринчи депутаттарды кантип эркин жанагы көз карандысыз кылып алып келебиз. Мына ким Исхак айткандай, ар бир округтан болобу, өздөрүнө шайлап алып, өздөрүнө конкреттүү округтан келсе, ошондо болуш керек деп. Бирок биз тарыхты унутпашыбыз керек. Биз ошентип келип, жалгыз бир округтан шайланып жүргөндө урушуп, талашып, атышып, коктук колот болуп, мушташ тиштеш болуп, анан биз ойлогонбуз, эми партиялык тизме болсо, республикага, мамлекетке көзү төбөсү көрүнгөн адамдар келет го деген. Бирок бул жагы да бузулуп кетти. Ошон үчүн биз улам жагыз эмес, биз өзүбүз кетирген каталарды оңдоп барышыбыз керек да. Улам кетирген каталарыбыздын үстүнөн иштешибиз керек. Бирок дүйнөдө мындай да. Мына мамлекет парламенттик болгондугу үчүн гүлдөп атат. Же болбосо мына супер президенттик болгондугу үчүн гүлдөп жатат, же болбосо мындай болгондугу үчүн өспөй калды деген нерсе жок. Ошо кайсы формадагы мамлекет болбосун, өсүп, өнүгүп, өзүнүн тарыхын жасап келаткан мамлекеттер толтура. Ошон үчүн биздин менталитетке карап кандай башкаруу керек, биз көрдүк да. Теге супер президенттигин да көрдүк, башкасын да көрдүк. Биз азыркы кезде ушул кетирип жаткан каталарыбыздын үстүнөн иштеп, дагы ошондой болбосун үчүн аракет кылышыбыз керек эле. Бирок дагы эле жаңы конституциядан баштап атабыз. Урматтуу коноктор, биз ушул айрым шаар тургундарынан мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын тандайсыз деген суроону берип көрдүк эле. Азыр кезекти эл пикирге берип, андан соң сиздер менен кайрадан талкууну улантабыз. Башкаруу мен өзүм жашап көргөн жокмун, эми парламентте эмнеге жыргады кайдынайын. Ишул эле жашап атабыз го. Ар ким өзү менен алышкан заман болду. Бирөө келип же айлык жок болсо, пенсиябыз болсо 6000 мына 300 сом кошуп коет. Свети канча, башкасы канча, оокаты канча, айтыр тойдук президенттерге. Өзү өкмөттү бир эле киши башкарыш керек да ошону. Ошентип ойлойм. Бизде реформа кыла турган
тараптары көп болуп атат. Ошон үчүн реформа кылыш үчүн сөзсүз президенттик бийлик керек. Бирок азыркы Атамбаев, Акаев, Бакиевдин мисалдарын көрсөк, биздин өлкөгө балким парламентский бийлик керек. Президент кеткенде эле баары бир да өзүнүн нерсени кылат. Парламентке каршы Мен макул эмесмин президенттик башкарууга. Анткени парламенттик башкаруу 2010 жылды жаңыдан калыптанып келаткан бизде. Муну өнүктүрүш керек. Европа өлкөлөрүндө Франция, Американы байкасак, алар парламентаризмди 100 жыл, 200 жылда курушкан. Биз дагы ошого умтулушубуз керек. Президенттик башкарууну 4 жолу көрдүк, бизге жарашпайт экен. Ага жогорку айларда болуп өткөн окуялар далилдүү. Ошон үчүн биз парламенттик башкарууну каалайт элек. Урматтуу студиянын коноктору, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул сурамжылоо айрым гана шаар тургундарынын пикири. Бизде тилекке каршы убакыт соңуна келип калыптыр. Ошондуктан жыйынтыктоочу сөздү берейин. Алгач Исхак мырза, сизден баштайлы. Мүмкүн болушунча кыска нуска жыйынтыктоочу ушул мыйзам долбоору боюнча сиздин сөзүңүз. Мен ойлоп атам, менин кесиптештеримде акыл эси жетет. Мыйзамды бузбай туруп, түз жол менен өзгөртүү керек болсо болсун. Конституциялык реформа керек болсо болсун. Бирок өз ирети менен жол менен барыш керек. Ал эми шашып-пушуп жасаган нерсе дайыма чийки болуп калат. Ошону эске алып жүрүш керек. Анан элим айтат элем, алданбайлы. Кеп кандай башкарууда эмес, кеп кандай башкаруучу болот. Кеп кандай президент болот, кандай депутат болот. Бул жагынан биз ойлонсок болот. Ошол жакшыртуу жолдорун издесек адашпайбыз да. Ал эми эмоцияга берилип туруп, баягы шайлоонун алдында ар кандай куру убада бергенди токтотуш керек да. Кандай президенттер келсе кызматта ошондой келишет да. Бул болгон иште, бул тарыхта дайыма болуп жүрчү да, кайталанат. Рахмат, Жолборс. Албетте, конституция өзгөрүш керек. 2010 жылда конституциянын көп алишем жерлери бар. Ал оңдолуш керек, жакшырыш керек. Бирок биз шашпай, бардык республикада бардык күчтөрдү бириктирип, алардын башын кошуп, бир мунасага келтирип, бир адамдардын бардыгын канаттандыра турган конституция кабыл алышыбыз керек. Ал эми бийликтер бөлүштүрүү, бийликтин эмелери болсо, кандай бийлик келбесин, адилеттүүлүк, ачыктык гана болгондо бизде өсүш болот. Рахмат, ал эми биз ушул жерден телегөрүүчүлөрдүн эсине сала кетишибиз керек. Ушул мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум тууралуу мыйзам долбоорунун автору Акылбек Жапаров бизге түз байланышка чыгып, бул мыйзам долбоору боюнча дагы өзүнүн оюн айтып берем деген болчу, бирок тилекке каршы байланышты кабыл алган жок. Биз дагы бир нече жолу байланышып көрдүк. Урматтуу коноктор, бүгүнкү студияга келип талкуу жаратып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Телегөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, бизде студияда Исхак Масалиев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты, жана Жолборс Жоробеков, саясий илимдеринин доктору, профессор болду. Биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып бардым. Саламатта болуңуздар.